Саламатсыздарбы мекендештер. Азыркы маалдарда Москва шаарында Таганский районный сотта биздин мекендешибиз Анарбек уулу Чыңгыз деген мекендешибиздин сот отуруму болуп өттү. Ошол сот отурумунда биздин мекендешке 2 ай камакка алуу, алдын ала камакка алуу майданчылыгында көргөзүлгөн, эреженин негизинде көргөзүлгөн камакка алынды. Бул камакка алган себеби чет элдик жарандык болуп, убактылуу гана миграционный учет болгону жана дайым Россия Федерациясында же болбосо Москва шаарында дайым пропискасы же болбосо постоянный регистрациясы жок болгондугу үчүн ушу камакка алып жатат. Жана ошондой эле следовательдердин өтүнүчүндө именно общественный резонанс деген белгини көргөзүп туруп, ошол негизинде 2 айга камакка алынып, ошол 2 айга камакка алуу иштерине чыктык. Азыркы маалда соттун чечимин колго алдык. Азыркы маалда адвокат менин коллегам менен, бир өзүм Павел Александрович менен шаардык Москва шаарынын сотуна апелляционный станцияга өтүнүч, ошол райондук соттун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчүн жөнөткөнү даярдаган турабыз. Көңүл бурганыңызга чоң рахмат. Саламат болуңуздар.